Кыргызстан телеканалындагы Кайрымдуу бол калайык программасынын чыгармачылык тобу Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен бирге ошол эле күнү Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан Өрүкзар айылынын тургуну Фатима Мамасидиковага барып, ден соолугунун абалы менен таанышты. Бул мекендешибиз дагы боор оорусу менен ооруп, тез арада ичинде операция кылыш керектиги маалымдалды. Эме Фатмажы? Мынакей Азамат ака Бишкектен келген Кайрымдуулук фондудан келди Азамат ака. Жакшы, ыйлабаңыз, Кудай буйрса баары жакшы болот. Бериңиздер, апама жанды сактап Жок, жакшы болот, буйрса жакшы болот. Апам мени алып кетти. Азыр ушул тамакты ушинтип жедирип жатканда оозуга куябыз. 4 кашык киргенден кийин боор иштебейт. Өт иштебейт, ашказан иштебейт, отказ берет да. Ошо 4 кашык кайып. Апам жанды сактап калыңыздар. Куда, өзүңө апама шифа берген Кудайым. Алла шифа берсин. Жакшы болот. Апама жардам бериңиздер. Фатимеге буйрса баары жакшы болот. Мына биз Кудай буйрса баары кел. Сиз көп кейибешиңиз керек. Иншалла. Сиз көп кейибешиңиз керек, Кудай буйрса. Үчүн жашашым керек. Жок, баары жакшы болот. Кудай буйрса биз келдик го, мына баары келди мына. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта таштабайт деп жакшы сөз айтып, атайын келбедикпи? Сиздин көзүңүздө жаш арчыйыл деп келдик, Кудай буйрса. Ыйлабаңыз. Карындашым, ыйлаба. Буйрса баары жакшы болот. Сиз көп переживание болбош керек экен да, бул кейибешиңиз керек. Индияга барып келди, билет. Биз атайын сүйлөшүп келдик. Сизди ошака алып барыш үчүн сүйлөшүп келдик, э? Азыр апа барыңыздар апам. Ыйлабаңыз, энеке ыйлабаңыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Үште болот. Мана үште бала. Аллах Таала кадыр зат да, жараткан зат ушул сыноо дүйнөсүндө ушундай дарт берет экен. Анан дартына дабасын беришти да Кудай билет. Орунду берген Кудай шифасын берген да билет, эжеке. Кудайым буйрса. Буйрса баары жакшы болот. Биз аракет кылабыз, тезирээк аракет кылабыз, эже, Фатима эже. Мына өткөндө тынчтык жана башка бир туугандарыбыз сиздикинен да оор болчу, алардын акыбалычы. Азыр мына Кудайга шүгүр басып туруп жүрөт, жакшы. Жакшы болот. Сабыр, только сабыр, чоң апа, буйрса жакшы болот. Фатима Мамасидикова 1978-жылы жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда 2 кыз 1 улдун энеси. Бул кыргыз элинин башына түшкөн кайгылуу оору менен Фатима мекендешибиз акыркы 2 жылдан бери күрөшүп келет. Бирок боорун алмаштырмайын жакшы жыйынтык болбоору баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Жаңы ооруп жүрдү. Эми жакшы болот. Докторго барабыз, кайтып алып келем, кайтып жаткызам. Бишкекке барып жаткыздым, дагы алып келдим. Анан энди не кылайын, баарымды сарп кылып бүттүм. Үй алам деди де, үйдүн пулу кетти. Чек алам, чектин пулу кетти. Кызылча эктим, ана ошо 3 баласы менен, 1 гектар кызылча эктик, бир үй алып алып келмин деп. Үй албады, үйдүн пулу кетти өзүгө. Майли кетсе кетсин. Жаның калса болду дедим. Жок. Энди акыркы точкасында битти осмо көрүп 10 000 болду. Битти осмо көрүп, битти дона 10 000 деп шуну ham опарып берип турдум, şu кызым жаны калсын деп. Энди кандай кылайын энди? Эч иланч болбой калды. Энди силерден сурандым энди. Şu кызымдын жанын алып, кызым, şuга жардам берсеңер. Baş eğrisi bolsa ham men bunchalik bo'lmaydi dedim. Kelib baş eğrisi yo'qdigi bo'ldi. İşte köydagi menen uyuna olib kelib olib o'tiraman. Kırgız elimizden suranabız, şu apama özünüz jardam beriңиздер apama. Kıynalıp kettik günden günge oğurup tarta verip. Apam jardam beriңиздер apama. Bizge apam gerek. Apam kaza bolup kalgan. Apamın canını sağdap kalыңыздар, suranabım sizlerden. Биз бүгүн бир келген бул жалганда конок дүйнөдө жашап жатабыз.
конок дүйнөдө баарыбыз. Анан ушул баарыбыз эле жакшы жашагыбыз келет. Татыктуу жашагыбыз келет. Бирок бүгүнкү күндө бул коомдо Аллах Таала ар кандай сыноолорду берет экен. Бирок ошондой сыноолордун бирине Фатима эжебиз, мына Фатима энекебиз кабылып бүгүнкү күндө аянычтуу тагдырда тургандыгын сиз көзүңүз менен көрүп жаткан акыбалда турат. Анан мындай акыбалда биз кайдыгер карабастан, мына биз бүгүн борбордон ушул жерге келип олтурабыз. Мындай акыбалды көрүп туруп келбей коюшка дагы эч мүмкүн эмес. Жөө болсо да келип ушул жерде жакшылык кылып, ушул оорусунан жакшырып кетишине себеп болушулугун Кудайдан тилеп, ар бирибиз аракет кылышыбыз зарыл болуп турат. Бул үй бүлөдө бир эле эженин эмес, канчалаган мына балдарынын, 5 баласынын, бир туугандарынын, ушул төрө өстүргөн 70тен ашкан эненин көз жаш төгүлүп тургандыгы, ушул көз жашты арчып, кайгынын көз жашын, мына кубанычтын көз жашына айландыруу аракеттерин бүгүн биз жасап келебиз. Бирок ушул жасап аткан аракеттерибизге кайдыгер карабаган бир туугандарыбызга биз ыраазычылык билдирип, Алла ыраазы болсун деп гана айтабыз. Ушул бүгүн мына караңызчы, Фатима эже боор оорусуна чалдыгып, бүгүн мына ушундай акыбалда турат. Мындай акыбалда бул жатышлык менен адам жакшырбайт экен. Бул биздин өлкөбүздө дагы ушул пересадка кыла турган мүмкүнчүлүк болбогондуктан Индияга алып барышка туура келип атат. Индияга барыш үчүн бизде бүгүнкү күндө ушул сүйлөшүүлөрдү жасап, келишимдерди жасап, ушу карайлап турган карапайым элибизге бирке болсо дагы салымыбыз болсун, бир кылган жакшылыгыбыз болсун, аркабызда калтыра турган жакшы бир ишибиз менен ийис болсун деп сүйлөшүүлөр жасап, $35,000 жасалып аткан операцияларды бүгүн $26,000 менен сүйлөшүп, ушул 9,000 сом арзандатуу болуп, мына ушундай иш аракеттер жүрүп жатат. Ошон үчүн урматтуу мекендеш, келиңиз, сиз да кайдыгер карабаңыз. Мындай акыбалда, мындай тагдырдын кайдан келишлиги, качан келишлиги бүт барысы Кудайдан. Балким мындай акыбалда эртең кимдир бирөөбүз дагы кабылып калышыбыз мүмкүн, толук мүмкүн. Кудайдын каалоосу менен биз каалообузду эмес, биз Кудай сактасын, андан Кудай сактасын, ошондой оору алыс болсун деп койсок эле келбей калса, анда көп адамдар жашап жатмак. Ошон үчүн келиңиздерчи, Кудай буйрса мен ушунчалык жан дилим менен ушундай бир өтүнүч катары айтар элем. Ушул үй бүлөнүн үстүндө бир жарык нур чачып, жашынакай үй бүлө жакшы бир эжекемдин ою орундалып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда төрө өстүрүп, чоңойтуп, эрезеге жеткизип турган кыздарынын жакшылыгын көрүшлүгүн мен тилеймин. Ушул эне тилейт, баарыбыз тилейли, Кудайдан үмүт кылайлы. Бата тилек, уулун үйлөндүрсүн эне эжекебиз. Ошол үй жакшылыгын көрсүнчү. Ошон үчүн ушундай бир жакшылык кылайлычы. Кыргыздын намыстуу уул кыздары, келгиле, жардам берейли. Биздин Актурпак айыл аймагында ушул Мамасыдыкова Фатима мына бүгүн ушул боор оору менен ооруп, бүгүнкү күндө ушул лечение алып Бишкекте лечение алып келди. Мына кайрымдуулук фондуга кайрылган экен. Мына азыр кайрымдуулук фондунан мына азамат бул жигиттер келип көрүшүп, мына үй бүлөсү менен таанышып, бул жерде шу жердин ушул ПМК деп коебуз, шу ПМК участкасынын аксакалдары ошол жердеги элдер менен биргеликте мына азыр көрүп, ушундай бир чечимге келип, ушул карындашка ушул жалпы эле шу кыргыз эли шу кайрымдуулук кылып кол кабыш кылсак, ушул Индияга барып операция жасатып келебиз деп мына договор түзүп келип тур азамат. Ушуга мен айтарым, ушул айыл өкмөттүн тургундары бардыгыбыз, аппарат кызматкерлери, мен өзүм баш болуп ушу жардам берип, ушул карындашты мына 40 жашта ушуну тез сакайтып алайлык деген немеде ушул жалпы эле ушул кыргызстандыктарга кайрылар элем. Ушуга ушу кайрымдуулук кылып жардам берүүңүздөр да. Биздин кайрыларыбыз бир туугандарга кыргыз эле ушундай бири-бириге боорукер, баардыгыбыз бири-бирибиз менен элбиз,
içimizde şunday bir Allah Teala sınav bergen, dert bergen, şunday orugan bir tuğanlarga kayrılıp жүрген eller, şu Fatma kızımız bizlerin azmaz yardımımızga muhtaç olup kalıptır. Şu konuda bar bir tuğanlar, bardığımız, bu milletimiz, şu bizim bir tuğanımız, bizim kızımız, bizim karındaşımız, bunun dağın 4-5 balası, mayda balları var. Başı esi, küyevi ötüp ketken eken, şu bizlerge muhtaç olup kalıptır. Sizlerden suranç bir tuğanlar, bir tuğanlarım, bardık Kırgız eli, bardık jürt, şu kişiden Allah'ın razılığı için kayrımdılık kılıp koysa, şu sakayıp kesse, şu kursan bolsa, şu mayda balları kursan bolsa, enelerin alda otursa, bardığız kursanbız. Sizlerden suranarız, şu kişiye koldan kelgence kayrımdılık kılaylık, yardam kılaylık. Mana bu azamat balağız, Allah razı olsun, Kuday işi revaj versin. Kayrımdılık kontunun baş yetekçisi şu kişi gelip bizlerden soranıp oturat, yardım kılыңызlar. Bu bizim Kırgızstanımızda bulga jetektiği hazırkı bizim aparatlar, dariger, vraçları yeterli bolsa da aparatlar bu yerde yeterli emas eken, şonun için Hindiyaga barıp bu kişiler, o kişiler menen kontrakt dogovor tuzup kelipdir. Şuga içine şu bir kayrımdılık kılıp, yol kira kılıp bersek, tölemini kılıp bersek inşallah şular baktığı olup bir kursan olup, sakayıp ketip, bardığımızı kursançılık koşsa inşallah. Sizlerden suranç, bir tuğanlar, koldan kelgence kayrımdılık kılaylık, yardım kılaylık. Sizlerden Allah razı olsun. Hiç kiminizden orbanızlar, hiç kimge işinizge muhtaç olmanızlar. Bardığınızlarda Allah ömrünüzlerde uzun kısın. Hiçbir dert görmey. Uyunuzda kursançılık, üyülörleriniz menen, bala çakalarından tençeman, uzak ömür körüp yaşanızlar. Dertmenlerimizge şifa versin. Birbirimizi sebep kılsın. Allah Teala iki dünyanın yaxşılığını versin. Özünden başka hiç kimde muhtaç kılasın. Yaxşı maksatlarınızga bergen oşol hayrınızlarda bu dünyada dağın köp kılıp Allah Teala kaytarıp versin. Ömür sıkıga baraka verip ahirette Allah Subhanahu wa Taala başlarınızlarga sayaban kılsın. Allahu Ekber. Фатима Мамасидикованын өмүрү жалпы кыргыз элинин колунда. Андыктан ата салтын кылымдар бою сактап келе жаткан кыргыз эли кайдыгер карабайт деген үмүттөбүз. Фатима Мамасидикова жардам берүү жолдору Кыргызстандын ичинде эл сом аркылуу 0790 41 45 номери жана чет өлкөдөн Сбербанк аркылуу 42 76 3801 13 58 35 41 номерине колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Байыртадан ата бабалар бири-бирин таштаган эмес. Ал эми биз ошол улуу элдин урпагыбыз. Бул сиздер көргөн мекендештерибиз кыргыз элинин колдоосуна муктаж. Андыктан эмки эфирибизден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.